Саламатсыздарбы, Суперкей порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студиябыздын төрүндө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков агайыбыз отурат. Саламатсызбы агай? Кош келдиңиз. Маанайыңыз кандай? Жакшыбы? Маанай 5. Агай, биз бүгүн баягы Суперинфо гезит менен биргеликте мындай рубрикабыз бар. Апам жапкан нан деп аталат. Демек биз бүгүн жалаң баягы чыгармачылык же болбосо жеке жашоо дебестен апабыз биздин байлыгыбыз туурасында кеп кылалы деп турабыз. Да, сөздүн башында мындай кылалычы. Биз маектерден угуп калганбыз, агай. Мен тайнемдин колунда өсүп калгам деп дагы сөздөр болгондо, анда башында айтып берсеңиз ошол жөнүндө. 1980 жылы 9 январда Ош шаарында төрөлгөнмүн да. Себеби ата-энем студент болуп жүрүп, ошол жакта жарык дүйнөгө келген экен. Үйдө экинчи уулсуз, Үйдө экинчисимин. Анан 9 айлыгында тайнеме беришкен айылга. Анан кемпирдин тарбиясын алып чоңойдук. Канча жашка чейин? Чоңойгуча. Мен ал жерге мураскер болуп да калганмын да, мындай. Ошол тайнемди жоготтум 23 жашымда. Ошол бойдон Анда энеңиз катары ошол тайнеңизди дагы айтсак болот экен да. Бүгүнкү маекте анда биз ошол сиздин тайнеңиз туурасында дагы, апаңыз туурасында дагы кеп кылабыз анда, Кандай дейсиз? Жакшы болот, Апаңыз маек берип жатканда айткан экен да, Гүлжигит ошо уулум бийлеп жатканда тайнеңиз ушундай, кандай десек эми, каардуу киши деп коебуз го, ушундай болгон экен. Бийлебе деп токтотуп койгон экен депчи, анан ошону сизден дагы угуп көрөлү да. Буну эми концерттерде тамашалап айтып калам. Эмне үчүн бийлебейсиң, бийлеп ырдабайсың дешет да. Анан тамашалап айтып калам ошентип. Бала кезде музыка коюп бийлесем эле тайнем ширагыма чабып калчу да таягымен, секирбе деп. Бул шайтандын иши болот. Андан көрө китеп оку, болбосо бир жумуш кыл дечү. Чындыгында мүнөзү кандай болчу тайнеңиздин? Мүнөзү тайнем 45 жылдан ашуун, 50 жылга жакын агартуу тармагында иштеди, мугалим болуп, мугалим кемпир болгон. Тартипте болсо ушундай мыктай кармайт эле зымпыйтып. Жакшы. Айтор тарбиясын алдык, көп жакшы нерселерди айтат эле, кулакка куят эле кептерди. Анан тындырбайт болчу. Мындай жөн турба дечү да, бир нерсе жасап тур, мындай убактың жөн өтпөсүн дечү да. Жумуш кылдырып, Анан тамактангандан кийин деле, мисалы, бала кезде айылда чуркап барып, сууга жата калып суу ичесиң. Сен муздак суу ичпей чай ичкин дечү да. Анан жумуш кылгым келбей калганда тайнеме чай ичким келип атат дейт экен. Анда отуруп чай ич дейт. Ошол эми кемпирдин тарбиясын алды, ыраазычылыгым чексиз. Айтор бактылуу балалыгым ушу кемпирдин колунда өттү. Апаңыздын дагы мүнөзүн сурап өтөлү да ошол жерден. Апаңыздын мүнөзү кандай? Тайнеңиздикине окшошпу? Апам дагы өзүнүн мүнөзү бар. Эч кимге окшобогон ошо. Тайнемдики да бөлөк. Бирок мен эми апамдын колунда көп жүргөн жокмун. Тайнемди жакшы, апама караганда тайнемди жакшы билем да. Сизди анда тентек болчу деп айтсак болобу, Болот. Чектен чыкканда тентектик болгон. Ошо тентектигимдин айынан далай келтек жедим. Таяктын түрүн жегем. Бир нерсеге кылбасаң деле ошого мындай. Мен кылбайм, башкалар кылат, ушу мен кылганым болундай эле боло берчү да, ушундай. Жакшы. Ошо кичинекейиңизде мындай тайнеңиз угуп калчу эле? Ошо сиз 23 жашта болчумун деп атасызбы? 23 жашка чейин угуп калдыбы сиздин чыгармачылык менен алектенем деген нерсеңизди? Анан кандай кабыл алчу аны? Ырларды жазып калчумун. Ал убакта ырдап 99-жылы барганбыз гастрол менен студенттер биригипчи. Ал убакта эми тайнем ооруп төшөктө болчу. Мен студент элем. Анан Гүлжигитим артист болуп кеттир деп тайнем айткан экен да. Апама. Анан
Таарыныппы же сүйүнүппү? Билбейм, кандай эмеде айткан. Ырларымды жазып, окуп берчүмүн. Тайнем жөнүндө да тамашалуу ырларым болор эле, бала кезде жазган, баягы мектепте окуп жүргөндө. Аларды окуп берип, эми көңүлүм көтөрчүмүн. Анан негизи Бриллиант жылан деген китепти жакшы көрчү. Ошону эле окута берчү болчу магачы. Жанында башында отуруп алып окуп берчүмүн. Анан эртеси күнү дем баягы окуп бүтөсүң да, окуп бүтүп калган кийин окуп берейин деп анан жаткан жеринен анан Гүлжигит дейт эле да. Баягы каармандарды сурайт китептегичи, ал эмне болду экен? Текшерип Китептин калганын окудуң, болбосо окуп бер. Кемпир кайраттуу болгон, өзгөчө, сөзгө чечен. Кайсыл тамактарын сагынасыз тайнеңиздин? Мен тайнемен, наоборот, тескерисинче мен тамак жасап берчүмүн. Сиз жасап берчүңүз. Бирок кичинекейиңизде мындай сагынган тамактарыңыз барбы? Тайнеңиз өзгөчө даярдаган. Ооба, эми тайнем экөөбүзгө бир тандыр нан жабылса, ал көптү кылат эле да. Анан көмөч көмөр элек. Камырды жанымда айтып турчу, отуруп мындай кылып жасайсың деп. Жасап, ачытып, кемпирем кемеге деп сүйлөчү да, эски сөздөр менен сүйлөчү тайнем. Ооба да, ооба. Ошо кемеге көмөч казанды көмүп, жанагындай чокко көмүп нан бышырчубуз. Бир көмөч бизге жетчү 2-3 күнгө тайнем экөөбүзгө. Тамакты дагы, нанды дагы бардыгын биргеликте жасачуңуздар экен, сиз жардам берип? Жасап берчүмүн. Чайды дагы бир башкача демдетип иччү да, мындай. Антип баары шашып эле демдеп алып барсаң ич эмес да. Ону кайнатып алып кел дечи, болбосо чайнай менен ыргытчу ошо жаткан жериненчи. Ошол эми көп нерсеге тарбиялады, жакшы. Ырларды да жазчумун тайнеме деп калбадыңызбы? Ыр-саптар депчи. Эсиңизде барбы азыр ошолор? Мындай кандайдыр бир кичинекей болсо да саптарыңыз тайнеңизге арналган. Негизи ал ырлар Көп жыл болду да. Көп жыл болду. Эми аны 6-7 класста жазылган ырлар. Азырчы кайсы саптарыңызды тайнеңизге арнайсыз? Биз билебиз, ата-эне да, апа-кеме деген айтор ырларыңызды, кайсынысы сөздөрү сиздики тайнеңизге арналган? Ал убакта баягы уйкаштык издеп, тайыне жатам десең, жай кенен ичем десең, чай кенен деп ушундайлар жазып берчүмүн да. Бир лакапты өтө күндө айтчу мага. Мындай лакаптарды көп айтчу да, мисал кылып. Бир кемпирдин дейт, эч ооз тынбайт экен дейт. Эсимде да айтып берейин. Ооз эле кыбырай берет экен, анан келини баласына айтыптыр да, апаң такыр тойбойт, кечке эле жей берет. Деп анан аны күндө айта берет экен дейт. Анан эле баласы бир күнү, апа сен такыр тойбой турган болдуң деп анан ачуу үстүндө бир салса апасы каза болуп калыптыр дейт. Анан оозун ачса дейт, оозунда бир өрүктүн кагы болгон экен дейт. Ошону бир ай оозунда кыбыратып баягы соруп жүрчү экен. Ошол данеги оозунда көктөп кеткен экен деп ушундай бир лакаптарды айтчу да кичинекейимде. Аялы келип күйөөсүндө жалп кылат дейт. Апаң мени же болсо мен ушундай кылып жаман көрөт. Аялыңы тыйып кой. Кемпир баласына айтат, аялына келсе аялы баласына, апасына айтат. Апамбы шашпай турсун деп аялын жубатып коет экен. Апасы урушса аялымды шашпай турсун деп коет экен. Тарбиялап коем. Буларды эмне үчүн айткан, азыр эстесем, эртең ушу сен үйлөнгөндө дагы ушундай нерселер болбосун дегендей кабыл алдым да, азыр ойлонуп. Тарбиялык, Тарбиялык. Ар биринде бир терең маанилер бар экен десеңиз, мугалим болуп иштеген деп айтып атпайсызбы өзүңүз? Сиз таарынбайсызбы өзүңүздүн апаңызга ошол студент кезде эми сиздин тайнеңиздин колуна калтырганына? Эч кандай таарыныш жок. Ал эми мен жашоодо китебим ушундай жазылыптыр да негизи. Мен жашоома да ыраазымын, ата-энеме ыраазымын, тайнеме ыраазымын. Андай эми тайнеме кыла албаган, жасай албаган нерселеримди ушу апама жасагым келет.
Апаңыз менен азыр айылда экен да апаңыз, Апам ошондой? айылда. Апам мектепте мугалим болуп иштейт. Агартуунун отличниги, пенсияда, бирок дагы деле мектепте балдар менен убактысын өткөзөт, сабак берет, дагы деле иштейт. Атам болсо, атам дагы пенсияда, атам салык кызматынын отличниги, пенсияда, бирок азыр дагы иштейт. Алам ушу өкмөттүн ишинде иштеп жүрүп, чачым агарды, силерди бактым деп тамашалап калат. 6 бир туугансыз, 6 бир тууганбыз, 5 ул, 1 кыз. Сонун. Апаңыз менен канчалык бат-бат көрүшүп турасыз? Айылга канчалык бат барганга мүмкүнчүлүк бар сизде? Негизи эми өнөр адам болгондон кийин чакыруулар көп болот, маарекелер, региондорго кетебиз. Кудайым ырыскыбызды ар жерге чачып коюптур. Терип жеп дегендей. Айылга бат-бат эле барам эми, баягы маарекелерге барып калам, ошондо бат-бат көрүшүп турабыз. Эми азыр техника өнүктү. Видео вызов менен дагы байланышып турабыз, сүйлөшүп. Негизи жаңы жылдан кийин келди апам. Туулган күндү быйыл чогуу өткөрдүк. Шаарда чогуу болдук. Бул жерде 10 күн эс алып, карындашым экөө келген. Эс алып кетишти, жакшы. Жакшы. Клиптеги өзүңүздүн апаңызбы катышкан? Апаке деген клипте. Бул ал өзүнчө бир тарых. Анын өзүнүн тарыхы барбы? Эми суранышкан, ошо тартылып. Негизи апама арналган ырларым бар сандыкта. Апам тартыла турган. Алар эми чыга турган ырларбы? Буюрса. Ата-энемди да тартып кетишкен клипке. Көпсү үйгө көп эле барышты, съемка кылышты. Кайсы клиптерде апаңызды көрсөк болот? Негизи чыга элек эми алар, көп материалдар тартылган да. Эле бир чыгармачылыгыбыз ушундай көп нерселер турат, баягы жылбайчы. Эки жакка кетип калабыз. Ата-энени даңкташ керек, эл жерди даңкташ керек, ырчынын максаты ушул да, махабатты даңкташ керек. Анын ичинде ушу ата-эне темасы да сөзсүз бар да. Апама арналган эми кайра-кайра да чыгара берсең болбойт. Апам негизи жакшы ырды айтырды, сонун ырдайт да. Эс алам. Апам ырдап жүрсүн деп жазган болчумун ал чыгарманы негизичи. Ана апам өзү да аткарып жүрөт, ырдап жүрөт, баягы өздөрүнүн чөйрөсүндө. Ошол жакшылыктарды ырдап калат экен, ушу айтып калат. Ошол атам дагы кеске сен апаң эле жакшы көрөт окшойсуң, апаңа жазасың, мага жазбайсың деп тамашалап калат. Сиздин чыгармачылыгыңызга ата-энеңиз башында кандай карады эле? Ушул эми мен чыгармачылык менен алектенем деп чечкениңизде. Колдошкон. Башынан эле? Колдошкон, колдоп. Анткени өзү да ырдайт деп айтып атпайсызбы? Өзү кызыгып аткандан кийин, Биздин үй бүлөдө баары ырдашат. Агам да ырдайт, инилерим ырдайт. Ырдашат баары. Баягы чоң сахнага чыгышпаган менен баягы үйдө өзүчө отурганда ырдап отурабыз жакшы. Сиз баягы тайыны же чоң апасы менен чоңоюп калган бала кийин ата-энесинен мындай алыс болуп калбайт бекен? Ата-энеси менен чоңойгон баладан айырмаланып. Бала тапкандык эмес, баккандык дейт. Сурооңузга ушул нерсе жооп берет да. Айылда менин гүл багымдагы, бакчамдагы, тоомдагы, булагымдагы, ошол ордомдагы ата-энем да. Башка бир туугандарыма окшоп эркелей албайм да барып мындай. Инилерим баягы апада эркелеп, атада эркелеши. Мен андай жок, мен эркелей албайм да кыскасы. Мен башкача эркелейм, билдирбей дейм. Менче ошол сизге чейинки агаңыз дагы чоң атанын колунда өстү. Агам чоң атам да чоң. Ал кандай экен? Эркелейби же сиздин балким бул өзүңүздүн мүнөзүңүз дегеним го? Эми ал менден улуу, ал эркем, ал небере көрөйүн деп калды. Сиздин апаңызга анан тайнеңизге окшошкон мүнөздөрүңүз барбы? Болсо керек. Кайсы мүнөзүңүздү окшоштурасыз өзүңүз? Эми кээ бир адамдар айтат, атаңа аябай окшош экенсиң дейт. Сизди көбүнчө атаңызга окшоштурушат, Кээ бирлер айтат, эми апаңа окшош экенсиң деп коет. Апаңызды таарымталган учурлар болду беле? Болсо керек. Мага билинген учур болгон эмес. Буга чейин маегиңиз бар болчу, баягы эч кимге айтпай, баягы үйлөнүп, Анан апаңыз аны укканда кандай болду? Кандай кабыл алды ошол нерсени? Балким апам мурда эле билгендир деп ойлоп коем да, азыр кескесте баягы мындай. Сезгендир, Реакция деле жасаган эмес. Апам өзү бир сырдуу аял да, мындай сүйүнгөнүн да билдирбейт.
капа болгонун да билдирбейт. Ушундай. Апаңыздын кайсыл тамагын жакшы көрөсүз? Барган сайын сизге кайсыл тамакты жасап берет? Апамдын ар бир тамагын жакшы көрүп жейм. Апамдын нанын жакшы көрөм, өзгөчө нан. Кайсыл жерге мисалы дүйнөнүн кайсы жерине дагы барсаң, ошол жерге апамдын нанын алып келсе билдирбей. Жеп таанып билесиң да. Ошол апам өзү гүл өстүргөндү аябай жакшы көрөт. Атам бак отургузганды жакшы көрөт. Багбан да. Апам болсо ошо гүлдөрдү аябай бапестеп аябай жакшы өстүрөт. Кээ бир адамдардын колунан жакшы өсөт деп коет гүл. Апам ошолордун катарын толуктайт. Өзгөчө гүлдөрү бар. Менин концерттеримде дагы ошондой гүлдөрдү белекке алып келип калат күйөрмандар. Аларды апама беремин. Анан апам болсо сонун кылып өстүрүп, барган сайын да өзүм көрүп, мындай тартып алам. Багбан аял да. Апаңызга кайсыл чыгармаңыз жагат экен? Сизге айтып калабы, ушул чыгармаң жагат деп. Ошол коштошууларды жакшы көрөт, ошол чыгармаларды. Алгачкы чыгармаларыңызды? Ооба. Айтпайт, нуурың дагы жагат деп дагы айтпайт, жакпайт деп да айтпайт. Мен үйдө мурдагыдай элемин да, баягы же бир артист келди, же ырчы келди дегендей эмес, мындай. Эми өзүң чоңойгон үй, ал жерге мурдагыдай эле ушул күн барам, түн барам, өзүм канама кирип жатам, турсам же үйдөгүлөр жок болот, бир жака кеткен болот, кайра сапарга чыгып келе берем. Ушундай эле нерсе, баягы мурдагы айындагыдай эле жашоо. Бир туугандардын чогулушу сиздерде. Алты бир тууган чогулганда эле бир чоң мамлекет болуп калат го. Канчалык бат-бат чогулуп турасыздар? Балким бир салт кыла алган күн бар. 2017-жылы атам ажыдан келгенде ошондо бардык бир туугандар ошондо жыйналганбыз. Андан чачырап кеттик азыр. Бир ырсаптарымда да бар да, бул бир короонун базары элек таркап кеттикпи. Бир туугандарым, менден чоң агам, менден кийинки, андан кийинки инилерим бул Россияга кетишкен. Россияга ошол жакта иштешет. Бишкекте турам мен. Иним болсо ошо аскер кызматкери. Карындашым, ал эми бирөөнүн бүлөсү кыз. Ошто. Ар бир концертиңизге келе албаса керек, андай жок болсо керек. Ар бир концертиме келишет. Келишет, сонунго жакшы. Концертимди көрүп, эс алып кетишет. Буюрса, жакында да концерт берип атабыз. Келебиз деген жакшы ниеттерин айтты. Анда ошол жөнүндө дагы кенен айта кетсеңиз жакшы болот. Жаңылык болот анткени сиздин күйөрмандарыңызгачы качан концерт коет деп күтүп отургандарга мынакей февралда жакында. Күйөрмандарымды мүмкүнчүлүктөн пайдаланып концертиме чакырып кетейин. Эми биздики салтка айлангандай ар бир жылда февраль айын тандап алганбыз. Күйөрмандарыбыз менен ыр-марям кылабыз. Отчеттук концерт десек да болот. Быйыл эми спорт ордосунда 5-6 февраль күнү концертибизге чакырабыз. Келип кетиңиздер. Биз сиздерди күтөбүз. Күйөрмандар үчүн эми жазылган жакшы жаңы дагы эмгектерибиз бар. Бөлүшө турган буюрса. Негизи сиз концерт койгондо 2 күн аздык кылып калчу эле. Ушунчалык көп болупчу. Эме да. Филармония кичинерээк да. Кичинекей болгондонбу? Спорт ордосуна койгондо деле ошол го? Эл толуп мындай баска турган жерлерге чейин туруп калышат го. Кудай бут кылсын эми күйөрмандардан айырбасын, ошол өнөрүбүздү баалап, балким чыгармаларыбыздан өздөрүнүн бир сабынан болсо да жашоон тапкан. Биз не дейбиз эми, ырларыбыз эм болсун, дем болсун, ошол күйөрмандарыбыз арта берсин. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиз биздин каналга каттала элек болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө катталып койгонду унутпаңыздар. Видеону көрүп бүткөн соң өзүңүздүн оюңузду комментарийден жазып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.